Assalamu alaikum mекендештер, силер менен Адилет Осмонакунов. Бүгүнкү чыгарылыш өзгөчө болмокчу. Себеп дегенде целый 3 жылдан бери бара албай жүргөн аквапаркка мына бүгүн наконец-то барам, эс алам. Өзүм жалгыз болбойм, инилерим менен барам. Походу канча сом, кандай барыш керек, жана кошумча кандай кызматтар бар, ошолордун баарын билип сиздердин алдыңыздарга тартуулайм. Андыктан бизден алыстабаңыздар, видеону до конца көрүңүздөр. Биз баштадык. Мына мекендештер, биз жана бул кассадан өттүк. Өткөндө момундай раздевалкалар бар экен. Палеттериңерди кийип алып, момундай сонун парк экен. Биз 5 саат калдык. Если чувствую я, в дверь стучится тоска, собираю рюкзак. Лето в сердце поет, манит нас и зовет Иссык-Кульский маяк. Путь не близкий, не далекий, удивительный край. Ждет меня там незнакомка, ждет затерянный рай. Это будет в июле на Иссык-Куле. Баргады советую, шақайда салып кеткіле. Нормально, нормально. Будет в июле на Иссык-Куле, где ласковый прибой нас волною накрывает, обнимает. Понимаю, что это не сон, южный ветер нас сближает, словно знает, как порхает сердце мое. Келип бияка эс алып кетсеңер болот, жакшы келин. Иштеп эле жүрө бербей, келип эс алып та коюп тургула. Кандай эс алып атасыз? Жакшы. Мы с тобою одни в страсти нежной любви, перламутровый пляж. Лето кончится вскоре, и дождь пойдет проливной, но киргизское взморье. Мына мекендештер, бүгүнкү чыгарылыш ушундай болду. Биз жакшы барып келдик. Бул аквапаркка бараардын мурда биз даярдандык. Биринчи барып сурадым эмнелер керек экенин. Полотенце керек деди, шорта деди. 200 рубльга сатып алдым, плащи, то есть. Мына тоже 200 рубльга шлёпка обычный эле сатып алдык, ошо. Анан чачпакты тегисте тийип дегенде мындай артист көйнөктөрдү кийип алып, ошо барып келдик. Жакшы экен, баары сонун жакты, бизге жакты. Кыскасы сиздерге да жагат болуш керек эгерде барсаңыздар. Айта кетчү нерсе, биз ичинен тамактанган жокпуз. Себеби кымбат болуш керек деп эле ойлоп, ага деле көп маани берген жокмун. Мага башкысы суу болду, сууга түшүп эле жыргап эле жүрдүк. Ичинде балдарга жана батут бар экен, анан жанагыдай сетканын ичине кирип ойношкондор бүт эле баары бекер экен. Биз негизи 5 саат калганбыз, бирок 3,5 саатта эле уже чыгып кеттик. Тоюп калдык сууга, көлгө бир жума барып келгендей болуп калдык го. Азыр видеонун аягына ошо канча сом экенин, каякта экенин адресин жазып калтырып коем. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сиздер менен дагы бир жолу Адилет Осмонакунов болду. Келерки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.